Биздин кийинки карала турган тема үч бурчтуктар темасы деп аталат планиметрия бөлүмүнүн эле. Демек бизге тик бурчтук берилсин жана ичинде сызылган үч бурчтуктар берилсин дейли. Боелгон бөлүктүн периметрин табышыбыз керек экен. Бул боелгон бөлүктүн периметрин табышыбыз керек. Бирок бизге кандайдыр бир градустук маанилер берилиптир жана бир жагынын мааниси берилиптир. Ушундай боло турган болсо биз ошо периметрди табышыбыз керек экен. Алгач биз эмне кылабыз? Биз биринчи бурчтардын маанилерин таап алышыбыз керек. Бизге белгилүү эмес бурчтардын. Демек, могу үч бурчтукту карап көрөйүн. Бул үч бурчтукта 60 градус, 90 градус болсо, анда бул бурч бизде 30 градус болуп калат. Бул 90 градус экен. 90 градус болсо, анда бул бурч бизде 45 градус болуп калат дагы. Ортодо ичинде чийилген үч бурчтук тең капталдуу үч бурчтук болуп калат. Анда анын бул жагы жана бул жагы бири-бирине барабар болот. Экинчиси, бул жерибиз 90 болду, бул жерибиз 30 болду. Анда бул жерибиз 60 градус болуп калат. Бул жер 30 градус болуп калат. Эми ушул жерден биз жактарын табалы. Демек, бул жерден жактарын табыш үчүн биз 30 градустун каршысында жаткан катеттин гипотенузанын жарымына барабар болгондугун карап көрөлү. Демек, бизде эреже бар. 30 градустун каршысында жаткан катет гипотенузанын жарымына барабар деген. Демек, 30 градустун каршысында жаткан катет бул 2ге барабар экен, ал 2 анда гипотенузанын жарымына барабар болуш керек. Гипотенуза анда бизде 4 болуп калат. Эгерде ортодогу үч бурчтукту айттык го, тең капталдуу үч бурчтук деп. Эгерде анын биринчи каптал жагы 4 болсо, анда экинчи каптал жагы дагы 4 болушу керек. Эми ушул жерден биз карайбыз, бул жакты табалы, бул катетти. Демек, 30 градустун каршысында жаткан катет кайра эле гипотенузанын жарымына барабар. Демек, бул 2ге барабар экен. Анда бул үч бурчтук менен бул үч бурчтук бири-бирине барабар болот. Анткени алар эки жагы менен жана үч бурчу менен бири-бирине барабар болуп атат. Анда биз ушул бир үч бурчтуктун экинчи катетин табалы. Экинчи катетин мен b деп белгилей турган болсом, анда b барабар тамырасында 4-түн квадраты кемитилген 2-нин квадраты болот. Тамырасында 16 кемитилген 4. Барабар тамырасында 12, муну жөнөкөйлөтөбүз. 4 көбөйтүлгөн 3 деп. Бул барабар болот 2 тамырасында 3-кө. Демек, биз таап алдык, бул жерибиз 2 тамырасында 3-кө барабар экен. Анда бул жактагы 2 тамырасында 3-кө барабар болот. Эми бул кичинекей жакты табалы. Эгерде бизде чоң жак 2 тамырасында 3-кө барабар болуп атса, бул кичинекей жак 2ге барабар болуп атса, анда бул кичинекей жак бизде 2 тамырасында 3 кемитилген 2ге барабар. Бул жагыбыз 2ге, бул жагыбыз 2 тамырасында 3-кө барабар болуп атса, бул чоң жагыбыз бизде 2 тамырасында 3 кошулган 2ге барабар. Тең капталдуу үч бурчтуктун негизин табалы. Тең капталдуу үч бурчтуктун негизи 4 тамырасында 2ге барабар. Эми бул жерден периметрин тапсак болот. Анткени бизге үч жагы тең белгилүү. Ал эми үч бурчтуктун периметри бул үч жагынын суммасына гана барабар. Анда биз жазабыз. Боелгон бөлүктүн үч жагы тең белгилүү. Периметр барабар 2 тамырасында 3 минус 2 кошулган 2 тамырасында 3 плюс 2 кошулган 4 тамырасында 2. Бул жерден минус 2 менен плюс 2 жоюшуп кетет, анткени алар 0го барабар. Бирөөсү оң сан, бирөөсү терс сан. Бул жерден 2 тамырасында 3 кошулган 2 тамырасында 3 4 тамырасында 3кө барабар. Кошулган 4 тамырасында 2 өзү жазылат. Бул жерден 4тү кашан сыртына чыгарып койсок, тамырасында 3 кошулган тамырасында 2 болот. Бул жооп бизде Б вариантында берилген экен. Демек, жооптор баракчасында биз Б вариантын белгилегенибиз туура болот.